Британия Украинага 14 Challenger 2 танкын бере турганын расмий билдирди. Украинага танктарды жана сооттолгон техника берүү ниетин АКШ, Германия, Британия, Франция, Польша, Финляндия дагы билдирген. Буга чейин Украинага коргонуучу техника гана берилип, Украинанын катар суранычтарына карабастан чабуул коюучу техникага тыюу салынып келген. Бир дагы өлкө өзү жалгыз Украинага керектүү сандагы танктарды бере албайт. Андыктан коалиция керек болот. Мындай коалиция Германиянын Leopard 2 танктары тууралуу сөз кылууда. Польша Германиянын улук сатын алары менен коалициянын алкагында 15 Leopard 2 танкын берүүгө даяр экенин айткан. АКШнын аскердик жардамына 50 М2 Брэдли аскердик салгылашуучу машинеси кирери белгилүү. Германия өз алдынча Мардер аскердик салгылашуучу машинелерин бермекчи. Франция AMX-10 РС дөңгөлөктүү жеңил танктарын жөнөтмөкчү. Батыштын чабуулчу техникасы согуштун жүрүшүн кандай өзгөртүшү мүмкүн? Украина куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужный душманды жеңиш үчүн мага 300 танк, 600-700 аскердин салгылашуучу машинеси, 500 гаубица керек деп айткан. Чабуул коюучу техника бериле баштаганын, Украина аскеринин демилгени колдон чыгарбай чабуулга өтүү максатын батыштын колдоо белгиси катары караса болот. Азырынча бул Украина сураган жардамдын кичинекей эле бөлүгү, бирок иш башталды. Challenger 2 3-чү муундагы Британиянын негизги согуш танкы, дүйнөдөгү эң мыкты корголгон танктардын бири. 120 мм сайлуу замбирек жана 2 пулемет менен куралданган. Ирактагы согушка катышкан. 3 километрден ашык жерге натыйжалуу ок ата алат. Кыймылдагы бутага таамай ок аткан башкаруу система менен жабдылган. Бир танктын баасы 4 миллион 217 миң фунт стерлингке чейин жетет. Leopard 2 3-чү муундагы негизги согуш танкы. 1979 жылы кызматка берилген. Жалпысынан 3600 танк өндүрүлгөн. Европанын 13 өлкөсүнүн, Канада армиясынын кызматында турат. Афганистандагы согушта түрк аскеринин Сириядагы операцияларына катышкан. Жүрүп бараткан буталарга тийгизе аталат. Rain Metal RH 120 мм сайсыз замбирек жана 2 пулемет менен куралданган. НАТО стандартындагы октор менен 4 км, Израилдин танкка каршы Лахат ракеталары менен 8 км чейин натыйжалуу ок аталат. Ок атуунун санариптик башкаруу системдери, лазердик аралык ченегич, жакшыртылган мээлөө, түнкү көрүү, жылуулукту көрүү системдери менен жабдылган. Бир Leopard 2 танкынын баасы модификациясына жараша $5 миллион $700 миң $15 миллион чейин жетет.